Кыргызстанда коркунучтуу вирустун белгилери катталган жок. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин башчысы Абдукадыр Жороев Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда Кытайдан келген бардык жарандар толук көзөмөлдө турушат. Кытайдан келген 18 студент шаар сыртындагы атайын жугуштуу оорулар бөлүмүнө жайгаштырылды. Саламаттыгы жакшы, оорунун белгилери байкалган жок. Алар 14 күндүк инкубациялык мөөнөт учурунда изоляцияда болушат. Ал эми Кытайдын жарандары оорунун эч кандай белгилери табылган жок, ошондуктан үйлөрүнө жиберилген. Бирок дарыгерлердин кылдат көзөмөлүндө турушат. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги 28 январдан 3 февралга чейин Кытайдан Кыргызстанга 224 киши келгенин кабарлаган. Анын ичинен 24-ü Кытайдын, бирөө башка мамлекеттин, калгандары Кыргызстандын жарандары. Алардын баары термосканер менен тиешелүү медициналык кароодон өтүп, эч кимисинен коронавирустун белгилери аныкталган эмес. Ушул тапта Кытайдан келгендердин ичинен Сокулук районунун ооруканасында 3, 5 күнгөй айылындагы аскердик госпиталда 22 киши жатат. Баарынын абалы канааттандырарлык. Калган 189 киши Кыргызстандын аймагына коронавирустун киришинин алдын алуу боюнча республикалык штабтын чечими менен үйлөрүнө чыгарылды. Өзгөндө жол кырсыктан 7 киши тирүүлөй күйүп кетти. 3 февраль күнү Ош областына караштуу Өзгөн районунда 7 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мырзаке айылындагы Жээнбеков көчөсүндө бүгүн саат 3:30да Lexus S300 унаасынын айдоочусу рулду башкара албай калып, электр мамычасын сүзүп, натыйжада өрт чыккан. Өрттүн кесепетинен 7 эркек киши күйүп кеткен. Жерине куткаруучулар, тез жардам жана милиция кызматкерлери тартылып, өрт саат 4:35те толук өчүрүлгөн. Өрттү өчүргөндө унаанын ичинен 7 адамдын сөөгү табылган. Учурда каза болгондордун өздүгү такталууда. Ошто 3 жаш бала салаттан ууланып ооруканага түштү. Ош шаарында 3 жаш бала консерваланган салаттан ууланып ооруканада дарыланууда. Бул тууралуу Ош шаардык балдар ооруканасынын башкы дарыгери Кайрат Абжалов билдирди. Анын айтымында кече 2 февраль күнү Өзгөн район Жалпакташ айыл өкмөтүнөн 2 тууган бала салаттан ууланып ооруканага алынып келген. Алардын бири 1 жаш 8 айлык болсо, экинчиси 3 жашта. Ал эми 28 январь күнү үй шартында даярдалган салаттан ууланып 2 жаш кыз ооруканага түшкөн. Учурда бардык наристелердин абалы жакшы. Бир жума мурда тез тамактануучу жайдан тамактанган 3 окуучу ууланып ооруканага кайрылган. Алар толугу менен дарыланып ооруканадан чыгарылды, деди Кайрат Абжалов. Аткезчилик менен кармалган, этти жок кылбай сатып жиберген сот аткаруучу кармалды. Бишкектеги 1-май райондук сотунун сот аткаруучусу СНА кызматынан кыянаттык менен пайдаланганы аныкталды. Ал жок кылууга жиберилген өрдөк этин сатып жибергенин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлады. Маалыматка ылайык, былтыр 23 май күнү 1-май райондук соту аткезчилик менен алынып келген 70 тонна өрдөк этин жок кылуу тууралуу чечим чыгарган. Чечимди жүзөгө ашыруу сот аткаруучу СНАга жүктөлгөн. Маалыматка ылайык, сот аткаруучу 70 тонна эттин болгону 5 тоннасын жок кылып, калганын $150,000 сатып жиберген. Кармалган сот аткаруучу жазык кодексинин 98-беренеси боюнча айыпталып, УКМКнын тергөө абагына камалды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Россиянын онлайн булагында кыргыз паспорту 15.000 рубльга сатылууда. Право ВЗ порталында КМШ өлкөлөрүнүн жасалма паспорту жана айдоочулук күбөлүктөрү сатылууда. Аталган сервисте кыргыз ID-карт паспортун 15.000 рубльга сатып алууга мүмкүн экени жазылат. Сатуучу юридикалык жана кылмыш жоопкерчилиги кардардын мойнунда экенин эскертет. Ошондой эле бул сервис жасалма паспортту 4 сааттан 48 саатка чейинки убакытта жасап берет. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги Россиянын укук коргоо органдары менен бирге иш алып барууда. Милициянын айлыгы 40%га көтөрүлдү. Ички иштер органдарынын кызматкерлеринин маянасы 2020 жылдын 1 январынан баштап 40%га жогорулады. Бул тууралуу маалымат Ички иштер министринен алынды. Ага ылайык, буга чейин бир кызматкердин айлык маянасы орточо эсеп менен 11.000 сом болсо, ал эми 19.000 сомду түзөт. Ошондой эле убактылуу Батирде турган кызматкерлерге акча төлөнөт. Эгерде Бишкек шаарында Батирде турса 9.000 сом, аймактарда 7.500 сом берилет. 2020 жылдын 3 февралынан баштап ички иштер органдарында кызматкерлер келишим менен иштешет.
Авиа кырсык. Ирандын сунуштаган компенсациясына Украина макул болбой жатат. Иран өзүнүн аймагында учактын кулашынан каза тапкандардын үй бүлөсүнө $80,000 компенсация берүүнү сунуштады. Бирок Киев андан баш тартып жатканын Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин сөзүнө шилтеме берип, «Известия» жазды. Менимче бул аз. Каза тапкан кишинин аялы ал үйдүн жалгыз багуучусу болгонун айтып, «Менин жумушум жок, балдарымды бутка тургузушум керек» дегенде $80,000 өтө эле аз болуп калууда деген Зеленский. Ал Тегеранга ири өлчөмдөгү компенсация төлөттүрүү үчүн басым жасаарын убадалаган. Учурда Украина бийлиги ар бир үй бүлөгө 200,000 гривенден 560,000 сомдон ашык акча берген. Ошондой эле компенсациянын дагы бир бөлүгүн Украинанын эл аралык авиалиниялары төлөшү керек болчу. Бирок Иран санкцияга кабылгандан бери лайнердин камсыздандыруу компаниясынын ишине тоскоолдуктар жаралууда. Мындан тышкары Киев учактын кулашы боюнча баштапкыдай же эл аралык сотко кайрылуу ниетинде экендиги айтылат. Башкы прокуратура чет өлкөдө камалган 168 кыргызстандыкты алып келди. Былтыр ар кандай кылмыштар боюнча чет өлкөдө камалган кыргызстандыктардан 168 жараны экстрадацияланды. Бул туурасында башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, алар өз мекениндеги абактарда жаза мөөнөтү бүткөнгө чейин отурат. 2019-жылы КМШ жана алыскы чет өлкөлөрдө соттолгондорго укуктук жардам көрсөтүү боюнча Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары тарабынан башкы прокуратурага 532 сурам келип түшкөн. Мындан сырткары Кыргызстандын аймагында кармалган жарандарды берүү боюнча чет мамлекеттердин тийиштүү органдарынан келген 23 сурам колдоого алынган. Ал эми Кыргызстандын башкы прокуратурасы тарабынан кылмыш жоопкерчилигине тартуу жана өкүмдү аткаруу боюнча башка өлкөлөргө жиберилген 75 сурам канааттандырылган. Белгилей кетсек, Кыргызстан 20 мамлекет менен регионалдык жана көп тараптуу актылар, укуктук жардам берүү, кылмыштуулукка каршы күрөшүү багытында кызматташат. Бишкек. Террорчулукка шектелип, эл аралык издөөгө алынган киши кармалды. Сириядагы эл аралык террордук уюмдарга катыштыгы бар деп изделип жаткан Борбор Азия өлкөлөрүнүн биринин жараны Бишкек шаарынан кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Кармалган 39 жаштагы киши сотко чейинки өндүрүштүк материалдын алкагында УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Маалымат кызматы учурда ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жаткандыгын кабарлады. Мурдагы шайлоодогу убадалардын жарымы да аткарыла элек. 2015-жылы парламенттик шайлоодо жеңип чыккан партиялар ошол кезде берген убадаларынын 20%-ин да аткара элек. Политмер KG сайты жүргүзүп жаткан талдоонун баштапкы жыйынтыгы 5 жыл мурун убадалардын жарымы да аткарыла элек экенин көрсөттү. Толук баяндама 2020-жылдын апрелинде жарыяланмакчы. Басылманын маалыматына караганда, мурдагы шайлоодо жогорку кеңешке өткөн партиялар көбүнчө популисттик мүнөздөгү саясий, экономикалык жана социалдык темадагы убадаларга, чакырыктарга басым жасашкан. Маданият жана экология темасына көп көңүл бурулган эмес. Политмер KG басылмасынын адистери партиялардын, депутаттардын жана башка атка минерлердин убадаларын сайтка жана YouTube каналына жарыялап келатат. 2015-жылдагы парламенттик шайлоодо жогорку кеңешке Кыргызстан социалдык-демократиялык партиясы, Кыргызстан Ата Мекен Республика Ата Журт, Өнүгүү Прогресс жана Бир Бол партияларынан 120 депутат шайланган. Пара алууга шектелген Каракөл шаарынын судьясы кызматтан четтетилди. Президент Сооронбай Жээнбеков Жалал Абад областынын Каракөл шаардык сотунун судьясы Памирбек Иманбековду кызматтан убактылуу четтетүү боюнча жарлыкка кол койду. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Буга чейин башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов судьяга чара көрүү сунушу менен судьялар кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына кайрылган. Себеби Иманбеков жазык кодексинин 320 беренесинин 4-бөлүгү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 326 беренесинин 2-бөлүгүнөн 1-2 пункттары опузалап пара алуу каралган кылмыштарга шектелип сотко чейинки өндүрүш ачылган. Андан соң тартип комиссиясы карап, Иманбековду кызматтан убактылуу четтетүүгө жана жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү сунушу менен мамлекет башчыга кайрылган. Жарлык кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет. Эскерте кетсек, буга чейин УКМК Каракөл шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары менен Памирбек Иманбеков кылмыш ишине оң өкүм чыгаруу үчүн 100 000 пара талап кылганын билдирген. Мындан сырткары шектүүнү эркинен ажыратпаган бөгөт чарасын тандоо үчүн судья 30 000 сом алганы айтылган. Алар өткөн жылдын 30-октябрында сүйлөшүлгөн акчанын 20 000 сомун алып жатканда кармалган.
Россия Кыргыз Республикасына жана ЭАП өлкөлөрүнө коронавирусту аныктаган жабдуу берди. Россия кайтарымсыз негизде ЭАП жана КМШга мүчө өлкөлөргө 2019 НКОВ коронавирустун аныктай турган лабораториялык жабдууларды берди. Бул туурасында Роспотребнадзордун сайтында маалымдалган. Учурда аталган вирус баш аягы 25 өлкөнүн аймагында кездешкени белгилүү. Маалыматта аталган жабдууну биотехнология жана вирусология боюнча мамлекеттик илимий борбордун федералдык бюджеттик вектор мекемеси иштеп чыкканы айтылган. Роспотребнадзор Евразиялык экономикалык биримдикке жана КМШга мүчө өлкөлөрдүн аймагына жаңы коронавирустун киришин жана тарап кетишин алдын алуу максатында кайтарымсыз негизде диагностика алган лаборатория берди. Ал 2019 НКОВ коронавирусунун бар же жок экендигин аныктай алат деп айтылат маалыматта. 1 жана 2 февралда ведомство Армения, Белоруссия, Казакстан жана Өзбекстанга Россиялык өндүрүштөн чыккан жана 2019 НКОВ вирусун аныктай турган тест теманы берген. Аны Кыргызстан менен Тажикстанга алып келиши күтүлүүдө. Тест тема Евразия аймагындагы коңшу мамлекеттерге жугуштуу оорулар менен күрөшүүдөгү мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу үчүн көмөк иретинде берилмекчи. 02/02/2020 2 февралда Кыргыз өлкөсүндө 37 түгөй никесин каттатты. Бир кылымда келүүчү 02/02/2020 датасы сүйүшкөндөрдүн арасында чоң популярдуулукка ээ. Жуптар ушул күнү түбөлүктүү бирге болууга бел байлашат. Бул күнү дүйнөнүн булуң бурчундагы жуптар баш кошуп үй бүлө аталышты. Ал эми Кыргыз өлкөсүндө дагы 02/02/2020 деген сан басылган күбөлүктүн ээси болгон үй бүлөлөр түптөлдү. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы 2 февралда 37 нике катталганын билдирди. Анын билдиргенине караганда республика боюнча 2 февралга карата 37 нике каттоодон өттү. Алардын 26сы Бишкектеги Бакыт үйүндө, 11 өлкөнүн ар кайсы аймактарында катталды. Белгилей кетсек, нике күбөлүгүн расмий алгандар 1 ай мурда арыз таштагандар. Мыйзамга ылайык каттоого 1 ай мурда жазылуу керек деп билдирди. Эске салсак, 1000 жылда бир келген сейрек число жекшембиге 2 февралга туш келди. 2020 жылдын 2 февралында күзгүгө чагылган дата палиндром түзүлөт. Башкача айтканда, сандар эки тараптан тең бирдей окулат. Астрологтор жана нумерологтор бул датаны энергетикалык потенциалы күчтүү, өзгөчө жана бактылуу болоорун айтышууда. Бул күнү бизге тандоо мүмкүнчүлүгү берилип, тагдырды өзгөртүүгө эшик ачылат. Кийинки жолу мындай күзгү датасы 2021 жылы 12 февралга туш келет. 12/01/2021. Ал эми 21 кылымдагы акыркы дата секириги 2092 жылы 29 февралга 29/02/2092 дал келет. 02/02/2020 датасы сүйүшкөндөрдүн арасында чоң популярдуулукка ээ. Жуптар ушул күнү түбөлүктүү бирге болууга бел байлашат.